Сиздин үй бүлөңүз тууралуу маалымат дээрлик эч жерде жок. Кызым боюнча бир такта киргизип койгон. Сиздин маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзамга карата позицияңызды күтүп жатышат. Бул мыйзам долбоорун парламент ичинде, анын сыртында. Биздин мамлекетте да тилекке каршы мекендештерибиз ушул илдеттин кесепетинен каза болушту. Айтпай турайын дедим эле, маалымат берип коеюн. 30-июлду өлкө боюнча жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыялайм. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Биринчи радиодо президент менен ачык сөз уктуруусу. Өзүңүздөр уккандай, өткөн ишембиде да биз мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен маектешип, эл ичиндеги көйгөйлүү маселелер боюнча пикирин уккан элек. Кайрадан коомчулукту кызыктырып жаткан суроолорго жооп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп отурабыз. Саламатсызбы, урматтуу Сооронбай Шарипович? Саламатсызбы, кандай сөзүңүз? Жакшы, рахмат, урматтуу президент. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу жеке көзөмөлүңүздө экендигин сиз дайыма айтып келесиз. Республикалык штабтын ишине да көз салып жатасыз. Республикалык штаб, өкмөт азыр кайсы багыттарда ишин күчөтүшү керек? Алардын кечиктирилгис милдеттери кайсылар деп эсептейсиз? Республикалык штаб азыр мына күнү түнү иштеп жатат. Кубат Алич менен башка жооптуу ченеметтер менен дайыма байланыштамын. Өкмөт оңой эмес, кыйын кырдаалда азыр иштеп жатат. Ошондуктан дагы бир рет кайталайм, баарыбыз өкмөткө азыр жардам бериши мезгил. Сынды коомдук болуп аткан аралаштарды мына мен деле күнүгө айтып турам. Премьер-министрден баштап бар тиешелүү мамлекет орган жетекчилерине өздөрү да толук маалымат бар алады. Үчүн дегенде азыр биздеки болгон кемчиликтердин баары тең эле социал түйүндөрдө айтылып жазылып атат, кайрылып атышат. Азыр эми негизги маселенин бири бул жалпы элибизди дары-дармек менен камсыздоо маселеси турат. Экинчи мына региондорго дагы кичине көйө баштады. Коронавирус илдети, ал жактагы дагы ошо элге кызматка турган койкаларды даярдаш маселеси болду да, бул боюнча иш жүрүп атат. Анан кышка даярдык, жаңы окуу жылына даярдык маселелер дагы азыр турат. Бул боюнча дагы иштер жүрүп атат. Азыр эми жана мына айткандай эң кооптонгон маселе ошол район айылдардагы элибизди илдеттен коргоп калыш, алдын алыш, ооруп калгандарга мамлекет тарабынан жетишерлик жардам көрсөтүш, дары-дармек менен камсыз маселеси болуп атат. Мына ошону күчөтүш боюнча иш алып барып атабыз. Анан эң көп айтып жаткан маселелердин бири, муну мен да өткөндө областтык иштешкөндө тиешелүү мамлекет орган өкүлдөрүнө айтып атам. Сырттан келген каржылык жана гуманитардык жардамды кайда кумшап жатабыз? Ошол маалыматтын ачыктыгы элге жеткизиш боюнча маселени ушуну коюп атам. Ачык бардыгын. Бул келген гуманитар жардамдын ол метрине чейин, килограммына чейин эл билсин каяка кеткенин, келген каражаттар билсин каяка кеткен деп, бул боюнча да иш кылып жүрүп атышат, маалыматты жакшылап бере башташты. Анан кээ бир маселе чыгып калып атат. Мына кече жакын деле Дүйнөлүк банк Кыргызстанга гранттын негизинде тез жардам машиналарын берген, мына кетип атып, бирөө бузулуп калды. Ошол да кымбаттап келгенде маселе чыгып атат. Тендердин тазалыгын камсыздоо маселеси. Бирок кандай кыйынчылыктар болбосун, биз калган тармактарды да унутпашыбыз керек. Ошонун ичинде эң зарыл көңүл бура турган бул экономикабыз. Экономикабызга да көңүл бурушубуз керек. Ошон үчүн мына жай турмушта баштаган долбоордун токтобойт, ошол багыттагы баардык иштер ишке аша баштайт. Ал биздин көзөмөлүбүздө турат. Бул эми жолдорду оңдоо, куруу, экспортко чыгып аткан ишканаларды колдоо маселеси, жумуш орундарын түзүү, ирригация, таза суу, санариптештирүү, аймакты өнүктүрүү маселелери, анан өлкөнү дары чыгаруу, медицина каражаттары менен чыгаруу, жанагы фармацевтик компанияларды колдоо маселелери, иш көп. Бирок баары тең көзөмөлдө, ал боюнча да унуткан жокпуз. Мына ишти алып барып атабыз. Ошону менен бирге эле мына баардык мекендештериме айтат элем, чакырам. Мурда да айткам, азыр да кайталап айтып коеюн. Бул меликтер талап кылган жөнөкөй эрежелерди бузбайлы, урматтуу агайын туугандарым, мекендештерим. Тартип, биримдик азыр өтө зарыл. Ошондо гана биз ушул илдетти жеңебиз. Меликтер талап кылган жөнөкөй эрежелерди бузбасак, ошону сактасак, мына вирустун
мына тест тарашы дагы, жайылышы дагы бул кескин түрдө азаят. Ар бирибиз өзүбүз дагы жооптуу болушубуз керек. Мамлекет тарабынан айтылган нерсе бардыгы буйруса аткарылат. Учурдагы дүйнөлүк пандемия өлкө экономикасына терс таасирин тийгизип, бюджетке дагы тартыштык жаратты. Эл аралык каржы уюмдарынан каражаттар, өнөктөш өлкөлөрдөн жардамдар дагы алынып жатат. Белгилүү болгондой өлкөнүн тышкы карызы да мамлекетке жүк болот. Сырткы карыздарды жоюу, убактысын жылдыруу боюнча сиздин деңгээлде дагы сүйлөшүүлөр болуп келген эле. Анын натыйжалары кандай болду? Бул пандемияга чейин эле бул сүйлөшүүлөр болуп келген. Ал сүйлөшүүлөр албетте эле токтогон жок, буну улантып жатабыз. Буга чейин алынган карыздарды биз мамлекет төлөшүбүз керек. Мына буга чейин алынган 5 жыл мурун, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл алынган карыздарды мына төлөтүү учурлары келди. Кээ-бирлери 5 жылдык мөөнөт менен алынып калган оор кредиттер да мына келип калды. Мөөнөтүн узартуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү мына тынбай жүргүзүп жатабыз. Биздин өнөктөштөр азыркы кырдаалда туура түшүнүп, Кыргызстанга көмөк көрсөтүүгө даяр экенин белгилешти. Мен өзүм чыгып баардык финанс жумуштары менен тиешелүү мамлекет жетекчилери менен өзүм телефон аркылуу билесиздер февраль айында сүйлөшүп баштаганмын. Анын жыйынтыктары да мына болуп жатат. Мына мисал катары айтсам, июнь айында Париж клубунун кредиторлоруна тышкы карызды төлөөнү жылдоо жөнүндө тиешелүү меморандумга кол коюлду. Андан тышкары мына Кытай тарап менен Париж клубунун мүчөлөрү мына Германия, Франция, Дания, Корея, Япония менен Сауд өнүктүрүү фонду, Кувейт экономикалык өнүктүрүү фонду менен да тышкы карызды төлөөнү убактылуу токтотуп туруу жөнүндө сүйлөшүүлөргө жетиштик. Аларга да рахмат, ошо туура түшүнүшүп, буну дагы колдоп беришти. G20 тобуна кирген, G20 мамлекеттин алкагында да тышкы карызды төлөө төлөмдөрүн токтотуп, убактылуу токтотуп туруу жөнүндө мына алаңда макулдаштык. Андан тышкары айлана чөйрөнү жакшыртууга багытталган аракеттер менен карызды жоюу механизмин колдонууну демилгелеп жатабыз. Бул жаатта да иш уланып атат. Эгерде ушул биз койгон ушул маселе чечилип калса, биз эки жактан тең пайда табабыз. Биринчи карыздан кутулабыз, экинчи ошо айлана чөйрөдөгү болуп жаткан маселелерди дагы өзүнүн каражаты менен чечип алабыз. Бул эми биздин мамлекет үчүн чечилип калса абдан жакшы болот эле. Эми кандай болот? Бул маселени коюп атабыз. Буну баардык эл аралык форумдарда, аянттарда бул маселени коебуз. Аны эми азыр биз дагы айтпадымбы, кредиттик саясатты өзгөртөбүз. 5 жылдык кыска мөөнөттүү кредиттерди алганды токтотуп жатабыз, Ичинде дүйнөдө жүгүртүүдө акча көп, бирок биз тышкы карыздын жүгүн дагы жеңилдетишибиз керек. Ошондуктан азыр биз узак мөөнөттүү жеңилдетилген кредиттерди жана мына гранттарды, айрыкча гранттарды издеп жатабыз. Ал боюнча иштеп атабыз. Алар биринчи кезекте мына калкыбыздын ден соолугу үчүн куш бойдон калып жаткан таза суу долбооруна жана жумуш орун түзө турган ирригация тармагын оңдоого кетет, негизинен көп кетет. Башка дагы объекттер бар азыр. Экспортко чыгып аткан ишканаларды колдоого, жумуш орунун түзүп аткан жаңы фабрика, заводдорду салып аткан, аны айрыкча мына каражатты азыр буруп атпайбызбы? Региондорго буруп атабыз, салыктан бошотуп атабыз биздин ишкерлерди, жаңы завод, фабрика, ишкана кургандарды. Ошолорго каражат ушуну бурабыз ошол жака. Азыр жарандык коом, медиа чөйрө сиздин маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзамга карата позицияңызды күтүп жатышат. Президенттин кароосуна келип түштү деп 2 апта мурун сиздин аппарат билдирген эле. Ушул убакыт ичинде мыйзам менен таанышып, бир бүтүмгө келе алдыңызбы? Бул мыйзам долбоорун парламент ичинде, анын сыртында айрыкча социалдык тармактарда кандай толкоо болгонуна албетте байкоо салдым. Аны көз салып турдум. Кандай жүрүп жаткан. Бул эми мыйзамды жактагандар бар, каршы чыккандар бар. Менин жалпы позициям өзүмкө. Мына биздин мамлекетте жалган маалыматка каршы мыйзам сөзсүз болушу керек. Эң биринчи кезекте азыр баарыбыз айтып жаткан адам укугун, адамдын ден соолугун коргоо үчүн биз адамды жалган, жалаадан, негативден, фейк деп айтып атпайбызбы? Мына ошол фейк маалыматынан биз сакташыбыз керек.
Мына дүйнөлүк практикада эле ошону көрсөтүп жатат да. Көп бул айрым өлкө мамлекеттер дагы бул фейк менен маалыматтык каршы күрөш жүргүзүп атышат. Ошондой мыйзамдарды кабыл алып атышат. Ошондой маселе ал жакта көтөрүлүп атат. Эң өнүккөн демократия мамлекеттерде. Бизде да ошондой болуш керек. Ушул мыйзамды жарандык коомдун медиа тармактын катуусунун коркпой алып чыккан депутаттар Гүлшат Асылбаеваны жана Айнур Осмонованы жана ушул мыйзамды ошол парламентте талкууганда колдогон төрагабыз болуп депутаттардын мына эмгеги мен өзгөчө бээлеп кете элем. Мына ушул мыйзамды талкуулап жатканда биздин коомдо фейк маселеси бар экенин көрдүк да. Ушул мыйзам керектигин ошо талкууда өзү көргөздү. Эмне үчүн керектиги экенин ошол талаш тартыш болуп атканда парламент ичинде да, парламент сыртында да талкуу болгондо бул көрсөттү. Бул мыйзам канчалык терең талкуудан өттү, ал канчалык бышып жетилген мыйзам болду, бул башка маселе. Бирок түпкүрүндө мен ушул мыйзамды демилгелеп чыккандардын жана ал мыйзамды колдоп жаткандардын негизги философиясын мында жалган маалыматка күрөш керек экендигин мен өзүм жеке президент катарындагы Кыргызстан жаран катарында колдойм. Бул сөз керек. Мага бир топ кайрылуулар келип түштү. Жогоруда айткандай, мыйзамга кол коем деп өтүнгөн, мыйзамга вето коем деп өтүнгөн эки тарап бар. Мен эки тараптын тең жүйөлөрү менен тааныштым. Тогатерин айтканда, бул мыйзам бизге керек. Бирок аны дагы бышырышыбыз керек. Ошондуктан конституциялык укугума таянып, бул мыйзамды кайра кайтарам. Бирок бул мыйзам медиа тармактын өкүлдөрү, депутаттардын, менин аппаратымдын, тийиштүү министрликтин өкүлдөрүнүн катышуусунда кайрадан мыйзам долбоорун иштеп чыгууну мен сунуштайм. Бул мыйзамды кайрадан дагы бышырышыбыз керек. Анткени бул мыйзам бизге керек. Буну баса эле айтам. Сөз эркиндигин чектөө эмес, фейктерге каршы, жалган маалыматка каршы мыйзам сөз керек. Мурда айткам, азырда айтам, биздин коом ачык, ким болбосун, социалдык тармакка чыгып, өз арыз мунун жеткирүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар, укугу да бар. Менин мына президенттик тажрыйбамда мындай мисалдар абдан көп. Андай кароолор аркылуу айрым жарандарга жардам берилди. Айрымдар кызматтан кетип, ачык арыздын негизинде кайра кызматына келишти. Же тескерисинче бирөөлөрдүн арызынын негизинде кызматынан алынды. Бирок ал маалыматтар мына фейктер эмес. Ал ошол арыз жазган биздин жарандар жүзүн жашырбай эле ачык айтып жатышты. Ошонун ичинде да ошонун негизинде чаралар көрүлдү. Мында эч коркунуч жок. Эгерде кимди бирөөнүн адамдык абирине шек келтирбесе, тескери мындай чакырыктар болбосо, ал тескерисинче мамлекеттик органдарга жана мага абдан чоң жардам. Эмне үчүн дегенде, жер-жердеки болуп аткан көйгөйлүү проблемалар, тойма иштер болуп аткан болсо, ошону айтып, жазып чагылып турса, бул мен билбеген нерсени менен баардыгын көрө билербин деп отуруп. Мага дагы ошону билип, мен ишими жылдырганга, элдин ишенич мамлекеттик бийликке алып бергенге бул чоң жардам да. Мен буга кызыктармын. Ушундай өзүнүн атын айтып, коркпой, ошондой проблемаларды жана көйгөйлөрдү болуп жаткан кемчиликтерди жазган жарандар боюнча. Мен аны колдоп атам, колдойм, аппаратында бул жаатта азыр жакшы иш алып барып атат. Бирок биздин жарандарыбыздын укугун тебелеген, ден соолугуна зыян келтирген, адамдык абирине шек келтирген жалган маалыматтарга каршы мыйзам болушу керек. Бул биздин Кыргызстан сыяктуу адам укугун сыйлаган мамлекетке кадимкидей эле көрүнүш болушу керек. Бул мыйзам бизге керек. Урматтуу президент, кечээ жакында эле сиз ыктыярчылар менен дагы жолуктуңуз. Ал жерде өлкөдөгү ыктыярчы кыймылынын өнүгүшү, мамлекеттик структуралардын чабалдыгы катары дагы бааланды. Сиз ыктыярчылардын кыймылына кандай баа берип жатасыз? Эл башына кыйынчылык түшкөн кырдаалда эсиңизде болсо, ыктыярчылар кыймылы ар дайым жанданат. Мына ошол эле Ош кабаланы эстейли, Дача суу трагедиясын эстейли, азыр дагы кыйынчылыкта эл биригүүдө. Бул Кудайга шүгүр, табигый көрүнүш. Кылып жаткан ишин жарыялаганы бар, ун чыкпай эле, билгизбей эле, көргөзбөй эле жашап атканда ыктыярчылар бар. Ыктыярчылар бул чоң күчкө айланды. Муну реалдуулук көрүп турабыз да, баарыбызда. Айрыкча мына пандемия мезгилинде.
Бирок бизде азгынча сыйкалуу болуп жатат бул кыймыл. Бизде мамлекеттик бийликти сындоо курушуп, абдан катуу сын айтылып турган азыр куруш мезгил. Ошондуктан мүмкүн ыктыярчылар кыймылында мамлекеттик органдардын чабалдыгы деп жатышкандыр. Мен айтам, бул мамлекеттик органдар идеалдуу иштеген жок, кемчиликтери көп, оңдой турган жерлерибиз көп. Бирок мен бул көрүнүшкө позитивдүү нукта карайм. Мен burada айткам, азыр да кайталайм, биздин элде алам дегенден берем дегендер көп. Бул биринчиден, экинчиден бул дүйнөлүк тажрыйба. Көптөгөн өлкөлөрдө ушундай кыйынчылык ушуларда гана эмес, жай турмуш күндөрү да ыктыярчылар активдүү мына иштегенин билебиз, аны көрүп жатабыз. Табият тазалайбыз деп, таштанды терешет, кары картаңдарды багышат, жаныбарларга көз салышат. Айтор турмуштун бардык катмарына таасирин тийгизген ыктыярчылардын болушу, бул ошол коомдун зеректиги. Мына биздердин азыр өлкөдөн сырттагы биздин мекендештерибиз дагы өз жардамын аябай жакындарына, айылына, районуна, мекемелерге өз жардам берип атышат. Мен жана айткандай, бизде бул сыйкалуу болууда. Ошол жолу ушунда балдар айтышты, мыйзамдык алкакта ыктыярчынын статусун, макамын бекитсек деп. Менимче келечекте парламенттик багытта иштесе жакшы болот. Бул туура койгон маселе, буну мен да колдойм. Буну бир нормативдик документ менен жолго салышыбыз керек. Бул бүгүнкү күндө реалдуулукта мамлекеттик бийлик мына ушундай пайдалуу күчкө, кыймылга таянып, көп ишти алдыга жылгыса болот. Аны бүгүнкү күндө көрүп жатабыз. Болгону туура багыт берип, координациялоо иштерин жакшыртыбыз керек. Жакшыртып, кечээ да мен айттым ушул маселе боюнча өкмөткө, республикалык штабка жумуштарды айттым, бул боюнча иш жүрүп жатат. Сооронбай Шарипович, ушул кепти улай социалдык тармакта талкуу болгон бир суроону дагы бере кетейин. Жакында эле медицина факультетин бүткөн президенттин кызы Бактыгүл Жээнбекова эмнеге эл катары ооруларды дарылабайт деген дагы талкуулары болду да. Сиздин үй бүлөңүз тууралуу маалымат дээрлик эч жерде жок. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып угармандардын ушул суроосун берейин деп турам. Азыр оору күчөп турган учурда сиздин жакындарыңыз элге жардам берип жатабы? Кызым боюнча бир тактак кызы коеюн. Мына Славян университетинин финанс факультетин бүткөн, медик эмес. Кудайга шүгүр, жакында эле экинчи жылда болуп, азыр балдары менен үйдө. Менин жубайым бул илгертен баштап эле көп жылдар болду. Кайрымдуулук иши менен жашап келет, мүмкүнчүлүккө жараша. Бирок ал кайерге берет, кимге берет, ал алган кишилер дагы ал кишини билбейт, ошол жардам берип атканын. Баягы эле оң колун берген, сол колун билбесин деген принцип менен иштеп келе жатат. Азыр деле ошо үй бүлөбүздүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол кайрымдуулук иштерди улантат. Ал эми мына кызым элибизде айтмакчы, чыккан кыз чийден чыкары дегендей өз үй бүлөсү менен алек азыр күйөө балам экөө ушул пандемия башталгандан бери эле апрель айынан баштап башташкан экен экөө. Муктаждарга, дарыгерлерге тамак аш, дары дармек таратып, колунан келген жардамдан берип жатабыз дешти. Кыз бала ата энеге мына өзгөчө күйүүнү болот экен. Айрыкча мага абдан күйөт, терс таасирин тийгизип албайын деп өзүн көп нерседен чектейт. Ал кайрымдуулук ишин өзүнүн кайрымдуулук иштерин азыр деле тынч уланып жатышат. Алар деле ойлойм токтотпойт деп. Урматтуу президент, азыр айрым өлкөлөр кырдаалга жараша каза болгон жарандарынын элесине арнап жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыялоодо. Биздин мамлекетте да тилекке каршы мекендештерибиз ушул илдеттин кесепетинен каза болушту. Ооба, мен бул тууралуу ойлорум бар. Айтпай турайын дедим эле, маалымат берип коеюн. 31-июль Курбан айт деп жарыяланды. 30-июльдү өлкө боюнча жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыялайм. Тиешелүү жарлык чыгат буюрса жакында. Ошол аза күтүү күнүндө каза болгон мекендештерибизге Куран окуталы. Дагы бир ирет каза болгон мекендештеримдин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ар бир кыргызстандын башына келген кыйынчылык, оор жоготуу менин жүрөгүмдө. Чоң жоготууга туш болгон мекендештериме сабыр тилейм, кайрат тилейм. Маркумдардын бейиши болсун дейм. Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдосун. Айтканыңыз келсин, мамлекетибиз ушул кыйынчылыктарды жеңип, жакшы күндөр көп болсун.
Урматтуу президент, убактыңызды бөлүп өлкөдөгү азыркы кырдаал боюнча суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, сизге дагы оорубаңыз, ийгиликтер каалайм сизге дагы. Рахмат чоң. Сизге да чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Урматтуу замандаштар, сиздер президент менен ачык сөз уктуруусунан Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен азыркы кырдаал тууралуу болгон маекти уктуңуздар. Элибиз аман болсун, саламатта калыңыздар.